Тозоктун үстүнө курулган көпүрө бул Сырат көпүрөсү. Сырат көпүрөсү кылдан ишке, кылычтан курч болот. Бул көпүрөдө 7 аялдама бар. Ар бир аялдаманы периштелер күзөтүп турушат. Биринчи аялдамада ыйман тууралуу сурашат. Экинчи аялдамада 5 маал намаздан суралат. Үчүнчү аялдамада зекет, 4-чү аялдамада орозо, 5-чи аялдамада ажылык. Ал эми 6-чы аялдамада болсо башкалардын укук акысы, ата-эненин алдындагы милдеттерибиз жана ошондой эле жакын туугандар менен болгон мамиле тууралуу суралат. Башка бирөөлөрдүн укук акысы демекчи буга динибизде өзгөчө маани берилген. Баары бейиштин босогосунда келгенде, эгер бири-бириңерде кымындай аласа берсиңер, укук акыңар бар болсо, бейиш эшиги ачылбайт дегенин жаңырат. 7-чи аялдамага келсек, анда гусул тууралуу суралат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сырат көпүрөсүнөн алгачкы өткөн адамдар чагылгандай тез өтүшөт. Андан кийинкилер шамал учкандай, андан кийинкилер күлүк атсымал. Кээ бирлери чуркап, кээ бирлери жөө басып, дагы кээ бирлери араң жанталашып, дагы кээ бирлери болсо сүйрөлүп өтүшөт. Булардын баары бул дүйнөдө кылган амалдарына жараша ушундай ылдамдыкта басып өтүшөт. Сырат көпүрөсү ушунчалык кооптуу, астында коркунучтуу тозок бар. Эч ким тозокко түшүп калгысы келбейт. Андыктан кыйналса да, сүйрөлүп болсо да, ал көпүрөдөн жанталашып өткөнгө умтулат. Мындай оор күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сырат көпүрөсүнүн башына келип турат да: "О Раббим, үммөтүмө амандык бер, аларга жеңилдик беригөр" деп улам-улам жалбарат. Сырат көпүрөсүнүн экинчи тарабында илгич кайырмактар болот. Бул кайырмактар буйрук кылынган адамдарды кармап калышат. Өтүп бараткандын айрымдары үстү башы тытылып, дене бою жараланса да, эптеп кутулушат. Кээ бирлери болсо илгич чеңгелден өтө алышпай тозокко кулашат. Ыймандуу адамдар Сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда тозоктун оту аларга минтип кайрылат. "Эй ыймандуу, үстүмдөн батыраак өтүп кет. Сенин нуруң менин отумду өчүрүп салат." Hazreti Ayşe энебиз разияллаху анху риваят кылат. "Бир жолу тозокто эстеп ыйладым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйлаганымды көрдү. О Айша, сага эмне болду?" деп сурады. "Тозокто эстедим, чыдай албай ыйладым. Сиз пайгамбарлар кыямат күнү үй бүлөңүздөрдү ойлойсуздарбы?" дедим. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип жооп берди: "3 жер бар. Бул 3 жерде эч кимди ойлобойт, эй Айша. Биринчиси, амалдар таразада тартылып, таразанын кайсы жагы оор, кайсыл жагы жеңил экенин билбей туруп. Экинчиси, мына менин китебимди окугула дегенге чейин амал дептердин оң же сол тарабынан, же алдынан же аркасынан берилгенин билбей туруп. Ал эми үчүнчүсү, тозоктун үстүнө Сырат көпүрөсү курулганда, киши эки четтеги илгич чеңгелдерден кутулабы же кутула албайбы, буларды билмейинче эч кимди ойлобойт. Адамдардын ар бир кылган күнөөсү Сырат көпүрөсүнүн жээгинде аны илгич кайырмак жана илгич чеңгел болуп тосуп алат. Асылып турган кайырмактардан өтүү чындап кыйын же такыр мүмкүн эмес. Ар бир адам кааласа күнөө жасап, ушундай илгич кайырмактардын торуна түшөт. Кааласа тоба келтирип, истигфар айтып, алардын тузагынан кутулат.